жашыбызды берип, элден уруксат алып, дуа алып, şu мечитти баштаганбыз. Жер жайыттын жери. Жайыттын жериге курулуп калган. Документтештирип, ушу элге тапшырып берели деген ниетте, ушу күнгө чейин документ бүтпөй атат. Буга түздөн-түз каршы болгон райондун акими. Бүткөн болсо азыр алып келсин. Эгер мен кол кое турган жер болсо, мыйзам жол берген болсо, мен азыр кол коюп берем сиздердин астыңыздарда. Бул киши билбейм, бул мусулманчылыкка да туура келбейт. Мусулман инсан пут тоспойт. Бирок биз болгону мыйзамдын талап кылганбыз. Документ иштерин, уруксат документтерин бүтүрүп туруп кургула дегенбиз. Бул Бөжөй айылындагы мечиттин курулушу боюнча маалыматым бар менин. Баштан курулганга чейинки вакыттан бери эле билем, мага кайрылганда биринчи ошол мечитти курууга документ иштерин, иш кагаздарын толугу менен бүтүрүп, анан курулуш керек экендиги жөнүндө толук түшүндүрмө берилген. Бирок тилекке каршы ошол талаптарды аткарбай, өз алдынчалык менен ушу өзүңүздөр көргөндөй абалга бүгүнкү күндө келтирип куруп алышкан. Баштап ал жерде 3-4 эме болгон, мыйзам жол берген тоскоолдук болгон. Бул биринчиси жанагы жогорку чыңалуудагы эмеден өткөн высоковольт деп кое берели. Высоковольттун астына курулуп калган. Анан экинчиси сел арага курулуп калган. Үчүнчүсү жер жайыттын жериге курулуп калган. Ошолорду толугу менен айтып түшүндүргөнбүз. Биринчи курганга чейин ошол документ иштерин бүтүрүп туруп, анан куруңуздар. Кайсыл мусулман инсан, кайсыл мусулман жетекчи ушундай мечит же медресе же дагы бир ушу элге керектеле турган объект, социалдык объект, ушундай объект курам десе же курула турган болсо ким пут тосот буга? Эч бир, мен ойлойм, мусулман инсан пут тоспойт. Бирок биз болгону мыйзамдын талап кылганбыз. Документ иштерин, уруксат документтерин бүтүрүп туруп кургула дегенбиз. Бирок тилекке каршы бир дагы уруксат кагаз жок, документ жок, куруп алган. Башкача айтканда мыйзамсыз курулуш болгон. Андан кийин булар мечитти куруп алып туруп кайрылышты. Ошондо дагы биз эме барганыбыз жок. Наоборот, навстречу бардык. Макул эми болуп калыптыр. Эми бүтүргүлө, документ бүтүргүлө, ачайлык макул, ачкыла. Ошо боюнча кеткен, менин алдыма мисалы үчүн мен мына документти бүтүрдүм, башка кылдым деп келе. Келсе азыр бүткөн болсо азыр алып келсин. Эгер мен кол кое турган жер болсо, мыйзам жол берген болсо, мен азыр кол коюп берем сиздердин астыңыздарда. Азыр көрүп атасыздар, мурдакы заман жок. Мыйзамдуулук, үстөмдүүлүк кылган, демократиялуу, өнүгүүнүн жаңы курсу, жаңы багыт менен бараткан Кыргызстанда жашап атабыз. Азыр эч бир мыйзамсыз аракетке жол берилбейт. Анан Бөжөй айылына сиз жеке өзүңүз араб эмелерди алып барып, мечит ошондой бир комплекс курабыз алып барганда? Ал мындай болгон. Да, бул ал жерге жаңы мектеп түшкөн. Жаңы мектеп түшүп, эски мектептин орду бар. Биз ушул араб инвесторлор менен ошол жерге тагыраагы мына бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясы уюму менен Бөжөй айылына
бардык социалдык маселелерин чечүү максатында социалдык комплекс куруу долбоорун өткөрүп, ага ушул жактырылып жардам берген кишилер дагы болду. Алып барабыз дегенде ошол социалдык комплекстин ичинде мечит дагы болгон да. Ал жерде социалдык комплекс дегенде мына Баткен шаарына, биздин Баткен районундагы башка айыл өкмөттөрүнө курулуп пайдаланууга берилип атат го. Мына акыркы берилгени биздики Төрткүл айыл өкмөтүнүн Жоңгар айылында. Ал жерде эмне бар? Ал жерде ошол эле мечити бар. Ошол эле бала бакчасы бар, ФАПы бар, балдар ойной турган аянтчасы бар, спорттук аянтча бар. И элдин тандоосуна карата или кондитердик цех, или швейный цех. Ушундай социалдык комплекс барыш керек, түшүш керек эле. Бирок тилекке каршы жанакы немелердин ошол мечитти курабыз деген азыркы башкача айтканда бир үй бүлө, бир топ туугандар курду да бул мечитти. Ошолор жок, биз өзүбүздүн айылыбызга өзүбүз курабыз, өзүбүздүн айылыбызга өзүбүз кайрымдуулук кылабыз деп ошол иштерге баргандыктан и немелер инвесторлор тагыраагы баягындай түшүнбөстүк жана конфликт бар жерден кетип калат го. Инвестор 1 минуттан турбайт, конфликт бар жерде. Алар баш тартып кетип калган. Ошол себептен мен быйылкыга дагы ушу 25ке дагы мен буларга ошол эмени сунуштасам, алардан дагы ушундай жооп болду. Не дегенде, чындыгында бүгүнкү күндө ошол Бөжөй айылында жанагы мен айтып аткан социалдык комплекстер, социалдык объектилер жок. Ошол куруп аткандардын ушинтип айтып атышат да, биз эми ошол аким алып келген араб инвесторлорун эмес, биз өзүбүз курабыз дегенибиз үчүн гана тосуу болуп атат. Ой, документи бүткөн, мыйзам жол берген, курулуш курганга мүмкүн деген жерге кура берсин. Мен буларга сунуштаганмын, мен оңой жолунда сунуштаганмын өз негизи. Бөжөй айылынын эски мечити бар. Анын документи бар. Ал жерге мечит курган үчүн кайрадан документ кылыштын кереги жок. Мыйзам дагы жол берет. Эски документи бар мечиттин коргонуна курса мыйзам жол берет. Мен ошол жерде дагы өздөрү айтып отурат. Мечитибиз эски, паланчанчы, жылкы. Ошол мечит эскиргендиги үчүн жаңы мечит заманбап деп мына сиздердин съемкаңыздарда дагы айтат. Заманбап мечит курайлык дедик деп атат. А мен ошону өзүм сунуштадым. Мына мечитиңер, эски мечитиңер турат, өзүңөр айткан эски. Документи бар, эч бир документке чуркабайсыңар. Ошол документти жерге кура бергиле десе, жок, биз өзүм билем дейт да, башкача айтканда. Жок, биз ушул жерге курабыз дедик, ушул жерге курабыз. Анан дагы баягы кыргызчылык баягындай сөз бар го, менин атам мал багып жүргөн, кайтарып жүргөн деп. Ал жерде менин атам, рахматылык атам, мал кайтарып жүргөн, о жер биздики дейт. Ошондой эле максатта курулуп калды. Азыр эми биз мына көтөрүп айыл өкмөт, азыр айыл өкмөт болбой калды. Ал киши дагы бир нече жолу кат жүзүндө дагы, кагаз жүзүндө дагы эскертүүлөр берген. Мыйзамсыз курулушту баштабаңыз, кийин баштап алгандан кийин дагы токтотуңуз, башка деп. Бирок эмеге кулак салбай, биз дагы кагаз жүзүндө дагы эскертүүлөр бергенбиз. Куруп алды. Азыр эми билбейм, документ кылган болсо алып келсин, көрөбүз документин. Тиешелүү уруксат берүүчү мамлекеттик органдар менен биз карайбыз. Эгерде мыйзам жол берген болсо, маселе болушу мүмкүн эмес.